Жакшылык уулу Нуразил. Өзүм Жалал Абад областынын Ала Бука районунун 1-Май айылынан болом. Ошол жактан бияктан келечекти угуп, Инстаграмдан эле көрүп, соцсеттерден көрүп, ошодон көрүп видеолорун. Ошондон келгенбиз, бияктан келип, бүт нерсе документтер менен таанышып, бияка келип очередке турдук. Анан 320 миң менен турганбыз. Вступительный взнос 4% берип, 1 275 000 алып атабыз бияктан. Биз өзүбүз Вайын Антоновкадан алдык үйдө. 3 комнаталуу, жакшы, чоң. Азыр биздин вариантка туура келген үй болду да, бардык жагынан. Документтерин дагы сүйлөшүп, уже бардыгын жактырып бүтүрдүк уже. Сентябрдын 9-унда чалды, очеред келди деп. Үй карай бергиле, 1 ай ичинде деп. Ошондон карадык. 20 күндө таптык да үйдү. Ар кандай болуп калат экен, үйдү тапсаң, же алыс болуп калат, же бирде кезде жакпай калат, документтери туура эмес болуп калат. Коркуу сезим деле болгон жок. Неге дегенде, биякта текшергенде дагы уже бул жактыкынан чыгып атты да, таза экеничи. Ошол жактан дагы бизге ишеничтүү болуп отурганбыз да. Келечек компаниясына ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушунча кыргыз элинин керегине жарап, ушунча адам үй алып, аа-көргөйлүү болуп отурат, ушулардын артынан, компаниялардын артынан. Ыраазыбыз ошого. Очередте тургандарга айтарыбыз эмне деп айтам. Сабыр менен күтүп коюңуздар эми. Уже келет очеред дагы. Күтүп койсок эле сабырдын төбү сары алтын деп эми.